Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 34 жылын зор ийгиликтер менен тосууда. Жылдан жылга мамлекетибиз жаңы ийгиликтерди багындырып, чыныгы эгемендүүлүккө олуттук адамдар ташталды. Бардык аймакта ири курулуштар башталып, өндүрүштөр ишке берилип, динамикалык өнүгүүнүн деми сезилүүдө. Өлкөдөгү бул зор өзгөрүүлөргө Кумтөр алтын кенинин мамлекетке кайтарылышы да чоң түрткү болду. Акыркы 3 жылда мамлекеттик ипотекалык үйлөр карапайым элге тапшырылып жатканына баарыңыздар күбө болуп жатасыздар. Мына ошол курулуштарга кеткен акчалардын баары ушул Кумтөрдөн түшкөн кирешелер экенин билип жүрүшүңүздөр керек. Салынып жаткан жолдор, мектептер, бала бакчалар, эмгек акылар, пенсия пособиялардын көбөйүшү, аскердик жана башка заманбап техникалардын сатылып алынышы, иши кылса өлкөдө болуп жаткан жакшы иштердин баарына Кумтөрдөн түшкөн акчалар жумшалып жатат. Ооба, Кумтөр жакшылыктын жарчысы, өнүгүүнүн башаты болуп берди. Кумтөр Gold Company өлкө менчигине алынган 2021 жылдын май айынан берки жалпы кирешеси 3 миллиард 445,4 миллион долларды түздү. Таза кирешеси 1 миллиард 233 миллион долларга жакындады. 2025 жылдын биринчи жарым жылдыгында таза кирешеси 13,3 миллиард сомго жетти. 3 жарым жыл аралыгында өлкө бюджетине салыктар жана башка төлөмдөр түрүндө 891,6 миллион доллар которду. Жалпысынан 54 тоннадан ашуун алтын өндүрүлдү. Бүгүн Кумтөрдүн дивиденди дагы, салыгы, алтыны, айтор бардык пайдасы Кыргызстандын казынасына түшүүдө. Жаңы долбоорлор ишке берилип, жаңы өндүрүштөрдү ачууга аракеттер жасалууда. Жер астынан алтын казуу долбоору, дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү заводу ишин баштады. Калдыктарды кайра иштетүү, тоолук кенин өздөштүрүү, келечектүү жаңгар таянттын чалгындоо иштери да активдүү уланууда. Мунун баары мамлекетибиздин бакубаттуулугун арттырууга өз салымын кошмокчу. Жалпылап айтканда, Кумтөрдүн элге кайтышы эгемендүүлүгүбүздүн эң чоң жеңиши болду. Бул жеңиш кыргыз элинин биримдигин, эркиндигин жана келечекке болгон үмүтүн арттырды.